Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Коргондон, мындайча айтканда Западныйдан сатыла турган мощный үй жөнүндө маалымат берген атайын келдим. Жери 5 соток, суу, свет, газ, канализация бардыгы бар. Түшкө кире турган үйлөрдүн бири. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Жашоого даяр. Келесиздер, жашайсыздар. Буюм-тайымдардын баары калат. Топка, санузел, кыскасы баары бар туугандар. Үйдүн сырткы фасадтары дагы утепление болгон. Мына заборлорунан бери мына фасадтарын жасап койгон ташкентский стилде. Көрдүңүздөрбү? Кыскасы сонун экен. Канализация, газ, суу, свет баары бар. Жери 5 соток, кызыл китептүү. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түштүрүп берейин. Достор, үйгө дагы келип калдым. Коргондун 7-көчөсү болуп калат экен. Мына асфальт, сонун көчөлөрдүн бири. Түз жүрсөңүздөр, мына 29 дайректе ушул үй сатылат. Мына ол жактан деле келсеңиздер болот, Ак Тилек тараптан деле жолдору көп. Үйдүн мына фасадтары аппак болуп жасалган. Кичинекей варата кирүүчү. Мына ол жак чоң варата, билесиздер. Так. Үйдүн жери 5 соток, суу, свет, газ, центральный канализация, албетте эле бардыгы бар. Бул жак чоң варата болуп атат, бул кичинекей калитка. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирип кенен маалымат берейин. Туугандар, үйдүн ичине дагы кирип келип атам. Мына байкаңыздар, лестница менен чыгып туруп, мына карасаңыздар, бул жагы полный брусчатка. Вообще сонун болуп турат, аура. Байкаңыздар. Жери 5 соток. Суу, свет, газ, канализация баары бар. Мына ол жакта болсо 2 этаж үй сиздерди тосуп алат. 5 комнатадан тургузулган. Сырткы фасады аппак болуп жасалган. Утепление дагы болгон экен. Азыр бир сыра карап текшердик. Эске алыңыздар. Мына ол жагы болсо жашыл зона. Көрүңүздөр, заборлордун фасадына дагы сөз жок. Кичинекей эшик, бул жак чоң варата. Мына ол жак жашыл зона. Той топур боло турган болсо, мисалы, варатаны ачып, машина алып келе турган болсоңуздар, төртөө жөн эле батат бул жака. Караңыздар. 4-5 машина жөн эле батат. Королорун бир тааныштырып коеюн биринчи. Мына бул жагы сөрү. Бул жактан не дей турган болсоңуздар, сырткы ажаткана, анан топка. Топка менен ажаткана ушул жакта. Түшүндүңүздөр, жакшы. Так. Үй жылытыш боюнча Кудай буйруса кышында маселе жаралбайт. Эске алыңыздар. Мына ол жак болсо жанагы склад. Бардыгы ушул жакта. Очок, склад, ушундай бир бардыгы ушул жакта экен. Эми үйдүн ичине кирели, бисмиллахын айтып туруп. Мына, байкаңыздар. Өтө сонун болуп турат, Мына, сразу киргениңиздер деле лестница 2-нчи этажга чыга турган. Так. Мына. Стол, стулдар бул жакта, паровой батарейкалар бул жакта. Кыскасы баары жайында. Баары жайында. Так. Сонун. Кухняны көргөзүп бердим. Эми жүрүңүздөр. Кийинки комнатага өтө турган болсок, бул конок бөлмө. Буюм-тайымдардын көп эле калат, ал жагынан кыжылат болбоңуздар сиздер. Көпчүлүк эле буюм-тайымдар калат, досторум. Мына ол жак болсо ажаткана. Унитаз, мына ол жакта раковина. Баары бар экен. Так, эми лестница менен 2-нчи этажга чыгабыз. Видеону өчүрбөй эле чыга берейин. Гыйчылдаган эч кандай үндөр жок. Баары жайында. Так, чыкканыңыздарда бул биринчи комната болуп калат. Мына паровой батарейкалар бар, топка сырт жакта. Кышындасы Кудай буйруса үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт экен. Так. Мына ол жак болсо спальный. Мына. Комнаталар чоң-чоң экен,
калат буюнтайымдар туугандар. Охо, бул жак душ жаман чоң го, байкасаңыздар. Чоң болуп турабы? Базар жок. Эми мына 5-чи комнатасына кирели. Бул жагы дагы бир как спальня катары кете берет. Wi-Fi бар экен. Сразу кирип эле байкап койдум. Эми кандай кылайлы туугандар? 2 этаж үйдү көргөзүп бердим эми. Жүрүңүздөр үйдүн сыртына чыгайлы. Мына люстрага сөз жок. Туугандар, колдон келишинче сатылуучу үй жөнүндө маалымат берген аракет кылдым. Көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Коргондун 7-көчөсү болуп калат. Западный бул жер шаарга карайт. Сонун жер экен. Баасы экранда жазылуу. Эсин номери дагы экранда жазылуу. Өзү менен түзмө түз сүйлөшөсүздөр. Телефондо бүтө турган жумуштардан эмес, келип көрүп кетиңиздер.